Star Крепсан деп атат. Мындай кочкул болуп турат да. Бул алма багы Кенжебек Бокоевго таандык. Багбан 2013-жылы жапыз бойлуу эмес, кадимки эле чоң алманын көчөттөрүн олтургузган. 8 жылдан кийин алмалар быйыл мол мөмө алып, багбанды кубантты. Кенжебек Бокоев бул жыйынтыкка алма бакты 1 жылда 2 рет бутоонун жардамы тийгендигин белгилейт. Ушулардын бардыгы зеленый обрезка болуп туруп буталды да. Биз буну жазында бир бутайбыз, чоң бутарын, 2-3 жылдыктарын. Анан кийин быйыл чыккан кереги жок бутактарды зеленый обрезка болуп туруп, июндун 5-10-унда баштап туруп, мына жакында эле бүттү, 1 ай ушул жерде бутап чыктык. Полный, мына курап калды, көрдүңбү, жакында буталган. Ушул жерде мына ошондо ортолоруна күн тие турган болуп ачылат. Кереги жок бутактарга алманын энергиясы кетпейт да, мөмөгө кете баштайт да. Ошондо көптөр зеленый обрезканы жазабайт, чынында зеленый обрезка бул бакка өтө пайдалуу да. Аманбаев айыл аймагындагы бул алма бактын аянты 10 гектардан ашат. Жалпы 3000 түп алма бар. Жер таштак болгондуктан багбан башында кыйынчылыктарга туш болгон. 10 жыл чыдап, эми өзүрүн көрө баштаган. Жакынкы жылдардан бери бак өстүрүүгө толук киришип, адистерден кеңеш алып да иш кылууда. Эми бул жерде бир алманын 3 сорту бар. Star Крепсан, кызыл алма бар, сары алма, Golden, анан кийин Семиренко 3 сорту. Жалы меники 7 жылда урожайга кирди. Интенсивный тиксе 3 жылда болот. Ошондуктан албетте кеңеш менин кеңешим. Биринчи консультацияны аябай жакшылап алып туруп, жерди даярдап, проектти чийип алып туруп, анан башташ керек да. Албетте меники андай болгон эмес, бир асында кыргызча кетти. Бирок эми все равно ушул биринчи алмалар түштү, быйыл мынакей уже чоңоюп калды бак. Талас облусунда алма бактын жалпы аянты 3042 гектарды түзөт. Анын ичинде кадимки бою чоң алмалар жана эрте түшүн бере турган жапыз бойлуу алмалар да бар. Бирок басымдуусу кышкы алма. Адистер алмадан жакшы киреши табуу үчүн жайкы сортторунда өстүрүүнү сунушташат. Жайкы алманы сактап кереги жок. Тем более булар өзү тегиз бышат. Бактын ордуна сатып жибер. Салмак дагы чирүү да болсо өзүн өзү жоготпойт дагы, вестен жоготпойт. Чыгымына карап келсек, аз жайкыны 50-60 сомдон сата турган болсок, кышкы алманы 50-60 сомдон сатуу үчүн биз холодильникке 5 ай сакташыбыз керек. 5 айдан кийин барып туруп ошол алма, ошол жайкы алманын 50-60 сом баасында сатат. Себеп дегенде күздө күзгө алма көп болот дагы, алманын өзүнүн наркы түшүп кетет. Талас облусунда жапыз бойлуу алма бак аянттары жыл сайын кеңейип баратат. Таластын алмасы коңшу Казакстан, Россияга экспортталат. Алма аянттары боюнча Талас району бак аятта Кара Буура райондору алдыда. Манас районунда болгону 292 гектар алма бар. Адилет Артыкбеков, Нурсултан Курманбеков, Бексултан Рахатбек уулу, Кара Буура району.